Бүгүнкү күндө мисалы Ош шаарына инвестиция келбей атат деп сыңдайбыз. Бирок аны алып келиш үчүн бир топ шарттарды түзүп беришибиз керек да биринчи кезекте. Мен анализдеп туруп чындап айттым, бүгүнкү күндө Ош шаарына инвестор алып келсек каяка алып келебиз биз? Инвестор алып келсек, же жерибиз болбосо, же атайын өзгөчө бир участогубуз болбосо, же льготный режимдерди колдоно албасак, анда бизге сырттан эмес, ички ошол кыргыз жарандары бүгүнкү күндө ошол Ошто иштеп жүрүп, же Кыргызстанда иштеп жүрүп, же Россияда, же Казакстанда иштеп жүрүп, же Турцияда иштеп жүрүп, алар дагы өзүнүн шаарына, өзүнүн мамлекетине, өзүнүн областына жакшы бир ишканаларды кургусу келет. Ошонун алкагында көрсө, бизге бүгүнкү күндө мына Ош областынын аймагын алабызбы, же болбосо Ош шаарын алабызбы? Эркин экономикалык аймак деген сөзсүз ушундай бир участокты бөлүп, эркин экономикалык аймак кылып, ал жерде каралган жанагы жеңилдетилген бүт льготалардын баарын карап, ошол убакта коммуникациясыны жана инфраструктурасын түзүп берип, ошол жол менен гана биз бүгүн инвесторлорду сырттан дагы ичтен дагы чакырганга мүмкүнчүлүгүбүз болот экен. Ошондуктан ушул процесс негизги кечеги сессияга чейин деле бар эле. Мен депутат болуп келгенден баштап ушул маселени мындай актуалдуу маселе деп көтөрүп келгенмин. Мына Кудай буйруса жакынкы ушул аралыкта чыныгы мына шаар муниципалитеттин жетекчилери, тийиштүү мамлекеттик органдын өкүлдөрү, депутаттарыбыз ошону туура көрүп атышат. Бүгүнкү күндө Кудай буйруса биз мэрия тарабынан жумушчу топту түзүп, шаарыбыздын кайсыл жеринен ошол 30 гектардан баштап 50 гектар жерге чейин жер алсак болот. Ошол жерибизге кандай кылып коммуникацияны жеткиребиз, инфраструктураны кантип түзүп беребиз. Эгерде ошол жергиликтүү өзү башкаруу бийлиги, муниципалитетпи, шаардык кеңешпи, эгерде ушул демилгени биз көтөрүп баштасак, мыйзам боюнча процедурасы кандай деңгээлде бүтөт, ошол боюнча атайын жумуш топ түзүлүп, Кудай буйруса мына жумушка киришиштин алдында турат да. Жумушчу топтун максаты биринчи кезекте биз ошондой жер шаарда барбы? Эгер боло турган болсо, кандай шартта? Аны кандай шарт менен гана биз ошол сезге ылайыкташтырып бөлүп бере алабыз? Кандай процедурадан, юридикалык процедурадан өтүш керек? Анын жыйынтыгында ошол жалпы эле шаарыбызга болсун, областка болсун, мамлекетибизге кандай пайда алып келет жана кимдер менен иштешебиз? Буга да кошумча затраттар керек, акчалар керек. Ал акчаны мамлекет бюджеттен алабызбы, же болбосо жанакы ГЧП деп коет, мыйзам бар, государственный частный партнерство деген, ошонун негизинде ишке ашабы? Анын детальдарын карап чыгышыбыз керек. Бул как раз таки экономиканы көтөрө турган бирден бир инструмент, бирден бир рычаг, жол. Ошону биз туура көрүп атабыз. Биринчи кезекте өндүрүштүн өнүгө турган шарт түзүлөт. Себеби дегенде, мисалы ушул эле мисалы биздин кыргыз жарандары тигүү фабрикаларын салганга даяр болуп турат. Ар кандай техника багытындагы жумуштар, же болбосо күнүмдүк баягы тамак аш өндүргөндөр, же кийим өндүргөндөр, ошолордун баары мына өзүбүздүн кыргыз жарандары уже инвестор болгонго даяр болуп турат да. Эгерде ошол участок чечип бере турган болсок, ал жерде ошо толук льготалык режимди колдонуп туруп өндүрүштү баштайт. Негизи Кыргызстан уже бүгүнкү күндө өндүрүшкө багытталган мамлекетке айланышыбыз керек. Анткени бизде 200 миллиондон ашык рыногу бар, Евразиясынын курамында туруп атабыз да. Бизде баягы таможенный бажы пошлинасы жок, эч кандай тоскоолдугу жок, башка мамлекеттерге уже экспортко чыга турган мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошо бир тилекке каршы бүгүнкү абал кандай? Абал импортер мамлекет болуп турабыз да. Эми ошондой биз дагы өзүбүздүн мүмкүнчүлүктү колдонуп туруп, жанакындай экономикалык чечимдер жасай турган болсок, Кудай буйруса биздин да продукциялар, биздин дагы ишкерлерибиз, биздин дагы керек болсо сырттан деле келип ушул жерде өндүрүшүн баштап, мисалы алайлы Турциядан же Өзбекстандан чоң фабрикалар бар, дүйнөлүк аты бар бренд болуп калган. Алар болсо өздөрүнүн албетте бүгүнкү күндө Евразиясынын курамына товарын чыгаргысы келет. Кыргызстанга келип туруп ошол жерден жарым товарыны жарымга чейин өзүнүн мамлекетинде обработка кылса, калганын комплектациясын биздин мамлекеттен кылып Евразиясынын курамына чыкса болот да. Ошондуктан ошол жол менен биз инвестор тартканга мүмкүнчүлүгүбүз бир топ жогору болуп калат деген ниет менен именно ошол идеяны көтөрүп атабыз. Мен ойлоп турам, муну жергиликтүү бийлик дагы, депутаттар дагы, экономисттер дагы, биздин Кыргыз Республикасынын өкмөтү дагы колдоп берет деген ниеттемин да.